Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге дагы бир кызыктуу тасмалардын бірін кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле токойдун арасындагы радио мунараны көрөбүз. Ошол жакта кандайдыр бир мүчүлүштүктөр пайда болду айтор. Электр тогунун учкундары жерге түшүп дароо эле өрт башталып кетет. Дал ушул учурда дал ушул аймакка эки үй бүлө өз үйлөрүнө келе жаткан болчу. Албетте Токойдо өрт башталып кеткендиги жөнүндө эч кандай кабар жок алар. Токойдогу үйүнө келип эле ашыкча буюмдарды жыйнаштырып башташат. Көрсө бул үй Марага тиешелүү болуп, анын күйөөсү жакында эле көз жумгандыктан ал бул үйдү сатып салып биротоло шаарда эле жашоону чечип жатыптыр. Бирок аны менен бул жерге чогуу келген агасы Луис жана агасынын аялы Елена Марага сен бул үйдү сатпай эле койбойсуңбу, сатпай деле шаарда жашай берсең болот го деп айтышып, Мараны үйдү сатпоого көндүргөнү аракет кылып жатышкан. Керек болсо Маранын кызы Лидия, Луистин баласы Дани дагы бул нерсеге каршы чыгып, үйдү сатпай эле калтырып койсок жакшы болмок деп айтышат. Бирок Мара эч кимисине көнбөй эле үйдү сатам деп туруп алат. Ошентип отурушканда аларга кошунасы Сантьяго учурашып келет. Ал үй бүлөгө жакшы сөздөрүн айтып, ананда Лидиге айнек ичинде катылган көпөлөктү белек кылып берет. Кошунасы Сантьяго үйүнө кеткенден кийин эле эшикте кар жаап жаткандай көрүнүп, баардыгы сыртка чыгышса ал эч кандай кар эмес эле. Кандайдыр бир өрттүн калдыктары, чаңдары түшүп жаткан болот. Сыягы Токойдо өрт чыккан окшойт деп дароо эле жаңылыктарды карашып, чындап эле бир канча алыстыкта өрт башталгандыгын билишет. Ошондо Мара дароо эле тынчсыздана баштап, биз бул үйгө акыркы жолу бир күн жатып кетели деп атпадык беле? Эми жатпай эле коелу, тезинен буюмдарды жыйнаштырып кете берели деп айтат. Бардыгы тең макул болуп буюмдарды жыйнаштыра башташып, Леди болсо апасына атам чырпыктан курган алачыкка барып атам менен коштошуп келбейлиби деп айтат. Бирок Мара кызына ансыз деле убактыбыз жок деп болбой коюп, Леди кайра айта бергендиктен аны урушуп да салат. Анда апасына таарынып калган Леди атасынын сүрөттөрүн көтөрүп алып Токойго чыгып, өтө алыс эмес жердеги атасы чырпыктан жасаган алачыкка кирип барат. Бир канча мүнөт өтпөй үй бүлө дээрлик бардык буюмдарын жыйнаштырып бүтүп калышты. Бирок кетели деп эле Лидини таппай калышат. Мара Лидини алачыкка кетип калды го деп ойлоп жатса, унаасын айдап үйдү көздөй кошунасы Сантьяго да келип калат. Мара дароо эле андан Лидини көргөн жоксуңбу деп сураса, Сантьяго Лидинин алачык жакта ойноп жүргөндүгүн айтат. Анда Луис менен Мара алачыкка барышып, бирок ал жакта Лиди алып келген атасынын сүрөттөрүнөн башка эч ким жок экен. Ошондо алар кошунасы Сантьяго менен биргеликте Лиди Токойдо адашып кетти окшойт деп эле ар тарапты издей башташат. Баягы башталган өрт Токойдо чоңойгондон чоңоюп эле каттап келе жаткан. Маранын кызы такыр эле табылбай жаткандыктан алар тынчсызданышып полицияга да чалышат. Полициялар жетип келишип иштин чоо жайы кандай болгондугун сурашып, Лидини эң акыркы жолу кошунасы Сантьяго көргөн экендигин билишет. Анан да алар кыздын апасынан кыздын кийимдерин сурашып, кыздын жыты аркылуу ит менен издейбиз деп айтышат. Анан да өрт түтүнү уламдан улам каптап келе жаткандыгын айтышып, биз кызды издеп тапсак сөзсүз түрдө маалымат берип жеткирип беребиз. Азыр болсо бул аймак кооптуу боло баштагандыктан сиздер бул аймактан кетишиңиздер керек дешсе, Мара аларга мен кызымды таштап эч жака кетпеймин деп болбой коет. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Ал эми бул кезде чоң өрткө көптөгөн өрт өчүргүчтөр тартылган. Албетте алар өрттү өчүрө алышпаса дагы өрттү белгилүү бир аймактан өткөрбөгөнгө аракет кылышат. Өрт тосмолорун жасашып бир канча аймактардын жерлерин такырлантышат. Ошол эле учурда куткаруу иштерине да бир канча адамдар тартылып, бир канча адамдар Лидини издеп жөнөштү. Бирок өрттөн келген түтүндүн барган сайын көбөйүшүнөн улам полициялардын иттери дагы кыздын жытын издеп таап бара албай жатышты. Ошондон бир аз өтпөй эле полициялар Марага телефон чалышып, негизи өрт тосмолору бар болгондуктан өрт бул аймактарга жетпейт. Бирок түтүндүн бул жака капташынан улам издөөгө такыр эле мүмкүн эмес болуп калды. Биз издөө иштерин кийинчерээк улантышыбыз керек болуп калды деп айтышып, силер дагы бул кооптуу аймакта калбай тезинен кетишиңер керек деп айтышат. Бирок Мара ыйлап эле мен баары бир эч жака кетпеймин, бир нерсе кылалычы, издейличи деп эле агасы Луисти ээрчитип алып, кошунасы Сантьягонун унаасын айдап алып Токойду кыдырмакчы болушат. Сантьяго макул болуп силер менен кошо мен дагы издешем деп айтып, үйүн бекитип жаткан кезде Мара Сантьягого кайрылат. Ал Сантьягого мен сенин үйүңдү карап көрөйүнчү, балким кызым мага таарынып сенин үйүңө жашынып алып жүрбөсүн деп айтат. Анда бир кызыктай болуп туруп калган Сантьяго, менин үйүмдө эч ким жок, ишенбесеңер кирип көргүлө деп эшикти ачып берет. Үйгө кирип ар жак бер жакты караган Мара чындап эле эч кимдин жок экендигин көрүп, дагы бир бөлмөнүн эшигин ачайын десе ал жак бек болуп чыгат.
Анан да үстөлдүн үстүнө ар кандай козгарындар чогултулуп, кандайдыр бир наркотикалык заттар же дары-дармектер жасалып жаткандай көрүнүштү көрүп, эмнегедир Марага Сантьяго өтө эле шектүүдөй көрүндү. Ал Сантьягодон эмне үчүн эвакуация башталганда сен бул жактагы үйүңөн шаар жакты көздөй кеткен жоксуң деп сураса, Сантьяго ага менин шаар жакта бара турган үйүм жок деп жооп берет. Анда Мара менен Луис кайрадан үйүнө чуркап келишип, Мара полицияга кайрадан телефон чалганга аракет кылып, бирок бул кезде байланыш кармабай калган болот. Бир аздан соң эле Сантьяго унаасына отуруп бир жака кеткени жаткандыгын көрүшүп, сыртка чыгып кайда баратасың деп сурашса, Сантьяго аларга мен жаңы элеки сүйлөшкөндөй эле Лидини токойдон издөөгө баратам деп жооп берет. Макул болуп үчөө тең унаага отуруп жөнөйлү деп калышканда, Сантьяго кол чырагын унутуп калган болуп кайрадан үйүнө кирип кетет. Ошондо Луис менен Мара унаанын ичинде турган Лидинин билеригин көрүп калышат. Бир аздан соң Сантьяго кол чырагын алып чыгып эми гана унааны айдайын деп жатса, Луис менен Мара аны токтотушуп, Лидинин билериги сенин унааңда эмне кылып жүрөт деп сурашат. Анда Сантьяго ал билерикти Лиди мага ал ачык-чактан өзү берген деп айтат. Ушундай көрүнүштөн кийин Луис менен Мара Сантьягого ачыктан ачык эле ишенбөөчүлүк көрсөтүшүп, сен үйүңдүн эшигин ачкының, биз сенин үйүңдү текшеришибиз керек, сен Лидини камап алган окшойсуң деп башташат. Сантьяго болсо аларга силер кантип менден көрүп жатасыңар, мен антип алып эмне кылмак элем деп үйүнүн эшигин ачып бербей коет. Тынчсызданып өзүн кармай албаган Мара болсо ошол замат эле сыртка чыгып Сантьягонун үйүнүн терезесин сындырып ичкериге кирет. Луис дагы Сантьягону коркутуп кыйноого ала баштагандыктан Сантьяго айласы жок үйдүн эшигин ачып берип, үйдүн ичиндеги бекилип турган башка бөлмөнүн дагы эшигин ачып берет. Мара тездик менен ошол бөлмөгө кирип барып, бөлмөдө ультрафиолеттик чырактар орнотулганын, анан да адаттан тыш жасалып жаткан көптөгөн нерселерди көрөт. Анан да эшиктери бекилип турган дубал бетинде дагы бир бөлмө бар экен. Ал жакты дагы ач деп кыйкырышып, Сантьяго ал бөлмөнү дагы ачып берип, бул жак менин медитация кылуучу бөлмөм деп айтып берет. Мен ар кандай нерселер менен алектенем жана өзүмдүн кылып жүргөн ритуалдарым бар. Лидиге болсо такыр тийген жокмун, ал токойдо жүрүп эле адашып кетти деп айтып берип жатса, Луис менен Мара ошол жерде топурак болуп турган шиш күрөктү көрүп калышат. Ошондо экөөлөп эле Сантьягонун колун кайрып байлап салышат да, сен өзүңдүн ритуалдарың менен таптакыр эле акылыңан айнып калган адам окшойсуң. Өзүңдүн ритуалыңды кылам деп кичинекей кызды көмүп салдыңбы, эмне кылдың деп кыйкыра башташат. Бирок канча коркутушпасын Сантьяго Лидинин кайда экенин билбейм деп гана жооп берип жатты. Ошондо Луиске бир ой келип, Сантьягонун телефонун кыйнап ачтыртып алат да, ичинен бир нерселерди тапканга аракет кылып издеп жатып видеолорду көрүп калат. Ал жакта Сантьяго ар кайсы адамдар менен сүйлөшүп, токойдо ар кайсы жерлерди казып, анан да бир адамды көмүп жаткан видеосу бар экен. Ал казып жаткан жердин кайсыл жерде экендигин түшүнүп калган Луис дароо эле шиш күрөгүн алат да сыртка чыгып ошол жерди каза баштайт. Ал казып жатса, анын аялы Елена дагы эмне болуп кетти деп анын жанына келди. Сантьяго болсо Марага актанып, менин эч бир күнөөм жок. Мен болгону өзүмдүн ритуалдарыма ылайык ар кайсы адамдарга жардам берем. Козгарындардан ар кандай заттарды жасайм. Анан да өлүмдөн корккон адамдарды жеңилдетүү үчүн ушинтип жерди казып кээ бир нерселерди көмүп, өз кардарларымдын жеңилдешине жардам берем деп айтат. Бирок Мара анын сөздөрүнө эч бир ишенбей эле, кызым кайда деп аны чапкылап ыйлай берди. Бир кезде ал сыртка чыгып жерди дээрлик казып бүтүп калган Луисти көрүп, жанталашып жетип барып эле колу менен жерди тытмалап оролуп жаткан бир нерсени таап чыгат. Бирок оролгон нерсенин ичинде жөн гана бактын бутактары болуп чыгып, бул Сантьягонун кылып жаткан ритуалдарынын бири экендиги билинет. Чоң өрт болсо ошол аймакка жакындагандан жакындап жатты. Ал эми кийинки көрүнүштө биз артка кайтып, ошол күнү Сантьягонун эмне кылып жүргөндүгүн көрөбүз. Ал өз кардары үчүн бир жерди казып бүтүп, телефон чалып кардарына көрсөтүп, мынакей мен ушул жерге сенин атыңан өзүмдүн ритуалымды жазаймын, андан кийин сен жеңилдеп жакшы болуп каласың деп ата энесине чоң ата чоң энелеринен келе жаткан ырым-жырымыбы айтор. Кээ бир адамдарга ушундай нерселерди кылып берип жүргөн болот. Дал ошол учурда ал өрттүн чаңын асмандан түшүп жаткан күлдөрдү байкап калып, өрт чыккан экен деп эле үйүн көздөй унаасын айдап жөнөйт. Жолдо келе жатып чырпы калачыкта турган Лидини көрүп, аны менен сүйлөшүп, жерде жаткан билерикти көрүп эмне үчүн муну таштап салдың десе, Лиди Сантьягого мен апама таарындым, ошондуктан анын билеригин тагынгым келбейт деп коет. Анда Сантьяго Лидиге сени азыр апаң издей баштайт, жүрү унаа менен үйгө чейин ала кетейин десе, Лиди ага жок мен анан өзүм барам деп болбой коет. Анда Сантьяго Лидинин албай койгон билеригин унаасына салып, унаасын айдап үйгө кете берген. Бир аз убакыт өтпөй эле Лиди жанагы алачыктын ичинде турса, бир кызыктай үндөр угулуп сырттан кандайдыр бир көлөкө байкалат. Сыягы аны кимдир бирөө акмалап келаткандай. Ошентип түн бир маалында Луис, Мара жана Елена үчөө эми эмне кылабыз, Лидини кайдан издейбиз? Сантьяго болсо эч нерсе айтпай жатат, аны эмне кылабыз деп сүйлөшүп жатышканда, үйдө жалгыз отурган Луистин баласы жанагы Сантьягонун үйүн аралап кирип келет. Колу байланып отурган Сантьяго аны көрүп калат да, аны менен алдап сүйлөшүп эле, менин колумду бошотушуң керек, сенин атаң мени байлап салды, мен болсо Лидиге эч нерсе кылган эмесмин, эгер азыр мени бошотуп жибербесең мен полицияларга айтсам атаң түрмөгө отуруп калат, мени эртерээк бошотсоң мен дагы Лидини издеп тапмакмын деп айтат. Бир кезде кайрадан Сантьяго менен сүйлөшөйүн деп Мара ичкериге кирип келгенде, Сантьягонун бошонуп алып чыгып келе жаткандыгын көрүп, дароо эле ошол эшикти жаап бекитип салат.
Арттан келген Луис болсо өзүнүн баласы ичкериде Сантьяго менен бирге камалып калгандыгын көрүп, Марадан ачкычты сурап эшикти ач деп баштайт. Бирок Мара ыйлап Сантьяго менин кызымдын кайда экендигин айтпаса мен эшикти ачпайм деп туруп алат. Луис дагы Марага ачуулана баштап ачкычты жулуп алат да эшикти ачып жибергенде Сантьяго коргонуу максатында кичинекей балага бычак такап эле эч кимиң жакын жолобо деп сыртты көзгө качып чыга баштайт. Ал эч кимди жанына жолотпой сыртка чыккан соң Луистен унаасын айдап, Луистин баласын болсо жанына салып алып 300 метрчелик жерге качып барат. Ошол замат эле токтоп Сантьяго кичинекей балага сен унаадан түшүп үйдү көздөй ата-энеңди көздөй чурка деп айтат. Бирок коркуп калган бала эч нерсе кыла албай эле ошол жерде отуруп калып, Сантьяго унаадан түшүп барып аны жерге түшүрүп жатканда арттан кубалап келе жаткан Луис жетип калып Сантьягону уртокмокко ала баштайт. Бирок бир кезде Луис алаксып кеткенде Сантьяго аны муунта баштап, бир топко чейин муунтуп отуруп акыры өзүн колго алат да. Луисти кое берип жиберсе, Луис ошол бойдон токтоп калбай, тура калып кайра Луисти өтө катуу уртокмокко ала баштайт. Бир кезде Сантьяго Луистин уртокмогунан кутулуш үчүнбү же чындык сөзүн айттыбы айтор, мен Лилинин кайда экенин билем деп айтат. Ошондо Луис аялы менен баласына силер унааны айдап кете бергиле. Эгер 2 саат ичинде кайтып келбесек анда полицияларга чалып кабар бер деп айтат. Луис менен Мара болсо Сантьягону алдыга салып алышып, түтүндөн коргонуп беттерин чүпүрөк менен орошуп, Лидинин кайда экенин айтты деп эле издеп баратышты. Издеп жүрүп отуруп бир мезгилде Сантьяго алдыны көздөй чуркап эле Луис менен Марадан бөлүнүп качып кетип калды. Ал бир топко чейин чуркап жүгүрүп отуруп, бир кезде кулагына кичинекей кыздын үнү угула баштайт. Калың түтүндүн арасынан тыңшап ары жүгүрүп, бери жүгүрүп отуруп, бир кезде Лидини бир анга түшүп калган жеринен табат. Ал аракетин кылып отуруп таяктын жардамы менен Лидини сыртка чыгарып алып, жакшы элесиңби деп Лидиден сурап эми аны көтөрүп кетейин деп жатса, Сантьягонун кыйкырыгынан улам ал жака Мара дагы туш болуп калат. Ал кызын жана Сантьягону көргөн соң эч нерсени териштирип сураштырып отурбай эле жетип барат да таяк менен Сантьягону башка чаап, кызын көтөрүп алып эле өрттөн алыстап качып жөнөйт. Ал кызы Лидини өрт тосмосуна жеткиргенден кийин кызынан сурап эле Сантьяго сени эмне кылды? Сени анга Сантьяго түшүрүп салдыбы деп сурап баштайт. Бирок Лиди апасына мени Сантьяго куткарып калды. Мен болсо мени кубалаган аюудан коркуп анга түшүп кеткем деп айтып берет. Ошентип жатса дагы апасы кызына ишенбей кайра тактап сурай берди. Сантьяго, да, он толкнул. Он меня спас. Он тебя толкнул. Аңгыча болбой Луис дагы аларды таап келип калып, үчөө тездик менен үйгө унаага жетип барышат. Лидини ден соолугу начарлап бараткандыктан аны тезинен ооруканага алып барыш керек болуп, жөнөмөкчү болуп жатышып, Луис үйгө бир нерсени алып чыга калайын деп чуркап кирип кеткенде, Мара эми гана өзүнө келип өз катасын түшүндүбү айтор. Күнөөсүз Сантьягонун өлүмүнө жөн эле себепкер болуп калбайын деп, аны өрт жалмап кетелекте куткарып калайын деп кайра токойду көздөй чуркап кетип калат. Качан Мара эси ооп жаткан Сантьягону таап келгенде, аны чындап эле өрт жалмап кетейин деп калган болот. Үйдөн чыккан Луис болсо Лидиден апасынын токойду көздөй чуркап кеткенин угуп, бирок эртелеш керек болгондуктан дароо эле оорукананы көздөй айдап жөнөйт. Жол менен айдап бара жатып эле ал жолдон колун булгалап чыккан Сантьягону көрүп, алдыраак айдап өтүп эми эмне кылам деп туруп калганда, арттан дагы бир унаа келип Сантьягону салып кетет. Ошондо Луис демек Сантьяго менен Мара ошол унаага түштү окшойт деп тездик менен ооруканага жетип барышат. Сантьягого дагы кичинекей кыз Лидиге дагы дарыгерлер тездик менен жардам көрсөтө башташат. Бирок кызыгы Луис экинчи унаада Маранын жок экендигин билет. Ошондо ооруканада жатып Сантьяго бир канча убакыт мурун болгон окуяны эстейт. Көрсө Мара аны өрттөн сактап калайын деп сүйрөп бара жаткан кезде Сантьяго эсине келип ойгонот да. Мара Сантьягодон мен туура эмес кылыптырмын деп андан кечирим сурагандан кийин гана Сантьяго андан ары чуркап жолдун жээгине чыгыптыр. Ошол эле жерге полициялар да келишип Сантьягодон сизге эмне болду? Сизден кимдир бирөөгө даттануулар барбы деп сураса, Сантьяго полицияларга менин эч кимде доом жок. Мен болгону токойдо жүрүп аюуга түш болуп калдым. Ал өз баласын коргоп мага атырылды. Эми мен аюуну кантип сотко бермегилем деп коет. Мараны болсо түн бир маалында өрт өчүргүчтөр алып кеткен болот. Эртеси күнү өрттөлүп кеткен бир канча аянттагы токойлор көрсөтүлүп, Мара кайрадан күйөөсүнүн үйүнө кайтып келгенде ал жактан Сантьяго менен жолугат. Ал Мараны жана Луисти кечирдим дегендей кылып, кичинекей кыз Лидиге дагы бир идиш ичинде сакталган гүлдү белекке берет. Ошентип Сантьяго алар ойлогондой адам эмес. Тескерисинче эң жакшы адамдык сапаттары бар адам болуп чыкты окшойт. Тасма дал ушундай жаз соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.